Kırgızstan'ın territoriyasında rayim milyonun bir sotuk jeri kalbay. Bar mamleketlik ötküzöbüz. Emal milyon bolup kıyın bolboy. Jönököy adam kokşop, sizlerге окшоп жөнөкөй болуп жүргөнгө милдеттүү. Раим Матраимовго байланышы бар мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынат. Мындан ары Матраимовдун мафиясы болбойт. Анын бизнес чөйрөсүнө аралашкандар агайыны жердеш тутунган. Тарапташтарынын коррупциялык иштерине аралашканы аныкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Көлбаев жана Раим Матраимовго байланышы бар 202 мамлекеттик кызматкер иштен алынып жатканын маалымдаган. Биздин Кыргызстаныбызда эч кандай уюшкан кылмыштуу топтор болбош керек. Эч кандай бандиттер, ОПГшниктер, смотрящийлер, положенистер, ворлор деген болбош керек биздин мамлекетибизде. Болом дегендерди, же болбосо мен ошо кылмыштуу топтун мүчөсүмүн, мен деген чорныймын, дагы башка дегендердин баштыгын башын кесебиз. Ачык эле айтайын. Бирөөсү башын көтөрүп көрсүн. Раим миллион менен байланышы барлар кимдер? Парламенттеги райымчилерди тазалоо башталдыбы? Алардын катарына депутат Абдыбахап Борунбаев илинген сыягы. Жогорку кеңешке Ата журт Кыргызстан фракциясынан депутат болуп шайланган Борунбаев кечээ 14 февралда мандатынан ажыратылды. Анын аты мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун коррупциялык ишинде аралашкан. Коомчулуктагы Матраимовду жерип коррупциялык схемаларга айыптап келет. Аны менен табакташтарды мамлекеттик кызматтардан тазалоо иши калк арасында колдоого алынууда. Раимдин артынан ээрчиген жоон топтор парламентте жана башка мамлекеттик кызматтарда иштөөгө моралдык укугу жок экендиги айтылууда. Жемкорлугу аркылуу депутат болгондор көп. Мына Нарматова бар, Осмонов бар, Атазовдор жүрөт. Ушулар деле ошонун жардам аркылуу депутат болуп баргандар да, финансировать эткен, башка кылган. Эми тазалагандан кийин улар өзүнүн намызы менен эле кой, биз дагы аралашып калдык эле. Бул иш тазаланбайынча болбойт окшойт эле чыгып кетти деген оңбочу да. Аерде отуруштун кереги жок аларга. Муну колдоп жүргөн Надира Нарматова деген эжебиз бар. Атазып деген үкөбүз бар. Тырмышы беле бул жогорку кеңеште отургандыгы чынын айтканда бул жогорку кеңешке аброй алып келбейт. Булар өздөрүнчө эле секин чыгып кеткендиги кетсе өтө сонун болмокта. Жакын жээк жааттары, саналаштары дегендей бирге иштегендери албетте алар жооп бериш керек да. Алар жооп бериш керек. Эгерде ушу Раим Матраимовдун коррупциялык ишине тиги ошол жерде отурган депутат агасы Искендер Матраимовдун кошкон салымы болсо, же болсо ошо чогулуп иштеген бир маселелерди чечип, ошолорго сөзсүз жоопко тартылыш керек. Муну менен катар Раим Матраимовдун бир тууган агасы Искендер Матраимовдун аты аталып депутаттык мандатын тапшыруусу керектиги айтылууда. Анын тегерегиндегилер тазаланып жатканда бир тууганын көмүскөдө калтырууга болбойт. Бул башкаларга үлгү болмок дешет. Искендер ал жерде өзү авторитет бир туугандардын арасында. Булар бир топ бир тууган да. Ошолордун арасында бардык иштерин өзү кылчу. Бүгүн мунга кеңешпей иш кылган жок Раим. Билет кайда экенин. Ал мындай Боронбаевтан тажрыйба алышып, ушундай өзүлөрү азыр мандатын чакырып, кайра берип, мандатын тапшырып туруп, следствияга жардам берсе жакшы болор эле. Өзү эгерде өзүнө баа берсе, өзү мен мандатын тапшырып кетип калса, бул эң жогорку адамгерчилик сапат. Өзүнө өзү баа берген сапат болуп, эл арасында мыкты инсан экен деп бааланып калмак. Бирок ага карабастан дагы эле отурат. Мен оюмча бул коомчулуктун пикирин эске алып туруп, өзүнө баа берип отставкага же болбосо мандатын тапшырып кетсе жакшы болмок. Моралдык укугу жок да азыр отурганга. Мисалы үчүн кечегинде өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир тууган иниси кармалды, агасы. Жаңы границадан өтүп, буга мурун иши кылмыш иши бар болчу. Эми бул мамлекетти бир кландарга бере турган мамлекет эмес да. Биздики ар бир жаранга иштей турган, ар бир элдин өзүнүн укугун коргой турган мамлекет болот да бул. Ошон үчүн мен бул бийликти 100% колдойбуз.
Кезинде Райым Матраимов бажы кызматында коррупцияны гүлдөтүп, ал жердеги кызматкерлерди дагы өзүнө табакташ кылган. Соңку жылдарда барынын бети ачылып, ар кандай мыйзамсыз схемаларга аралашкан кызматкерлер четтен жоопко тартылууда. Буга чейин ал бажыда коррупциялык схема түзгөн мойнун алып, 2 миллиард сом төлөп берген. Бүгүнкү күндө ага издөө жарыяланып, анын бардык мүлкү мамлекетке алынууда. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.